Кымбаттуу балдар, турмуш, тиричилик, коопсуздугу негиздери сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе коопсуздук дептерлерин дагы саздап алабыз. Балдар, маанайларыбызды жогорку деңгээлге көтөрөлү, сабакка сазданып, даярданып олтуралы. Демек, албетте бизге жардамга биздин ата-энелер келет. Албетте алардын көмөгү өтө бизге зарыл. Демек, балдар, биз көңүл бурчу эрежелер бар. Алар төмөнгүлөр. Дене көнүгүүлөрүн жаса. Самын менен колуңду жууп тур. Жемиштерди жууп жегин. Үйдүн ичин желдетип тур. Кийимиңди таза карма. Мынакей балдар, ушул эрежелерди биз сактасак, бизге абдан пайдалуу экен. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан да сактанабыз. Азаматтар, анда эмесе бүгүнкү темабыз күйүктөн сак болуу. Сабактын максаты күйүк жөнүндө билесиңер, анын кесепетин, алдын алуу жолун билесиңер. Жашоо турмушта этият, сак болууга тарбияланасыңар. Күйүк. Демек, балдар, силер бир гана оттон же электр кубатынан күйбөшүңөр мүмкүн. Силер үтүктөн жана башка электр тогунан сырткары силер кайнак суу, май, ысык чай же буу денеңерди күйгүзүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан ал нерселерден этият болуу керек. Жана ошондой эле химиялык заттардан, уксус, акиташтардан да күйүшү мүмкүн. Демек, күйгөн жер биринчи кызарат, кийин анын ордунда суу толгон шишик пайда болушу мүмкүн. Күйгөн жерди дароо муздатуу зарыл. Муздак суунун алдында бир канча убакыт кармоо керек жана ал жерге муз коюу керек. Шишикке эч качан тийбөө керек. Аны жарбоо, чукубоо керек. Себеби ал күйгөн жерди түрдүү микробтордон сактайт. Жана 103 номуруна чалып, дарыгерге кабарлоо керек. Балдар, мынакей күйбөш үчүн эмне кылуу керектигин билдикпи? Кандай коопсуздук эрежелерин сактоо керектигин да билип алдыкпы? Күйүп калган адамга кантип жардам берсе болот? Аны дагы ойлонуп билип алдыңарбы? Демек, дайыма сак болуу керек экен, балдар. Анда эмесе тапшырмаларды алалы. Биздин коопсуздук дептерибизден 48 жана 49 бетте биздин бүгүнкү темага байланыштуу суроолорго жооп жазабыз. Жана ошондой эле көңүл буруп, күйүктөн сак болуунун эрежелерин эстейбиз. Демек, коопсуздук дептерибизде ал эрежелер так даана жазылган. Саламатта болгула.